Түштүк Кореянын президенти өлкөгө аскердик абал киргизилгенин билдирди. Жана ошондой эле Түштүк Кореянын президенти Yoon Suk Yeol чукул жыйын өткөрүп, андан соң ага каршы импичмент жарыянын жүргүзүү аракетинен улам бийликти жөндөмсүз басып алуу коркунучу бар экенин жарыялады. Түндүк Кореянын колдогон күчтөрдүн тазалоо жана либералдык конституциянын түзүлүшүн сактоо үчүн аскердик абал киргизилгенин жарыялайм деген президенттин билдирүүсүн Ренжап агенттиги жазды. Азыркы учурда Садыр Жапаров Түштүк Кореянын Сеул шаарында экени маалым. Ажабыз аман-эсен Кыргызстанга келип алышын каалайбыз. 미친 새끼들이에요, 여러분들.